Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин таңкы эфирде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын жарандык коргонуу бөлүмүнүн улук офицери, бул капитан Сыдыкбеков Нурислам мырза конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Убакыт алып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Кандай жете алдыңыз? Жакшы жете алдык. Чакырып койгонуңуздар үчүн рахмат. Сизге жеке суроом, канча жылдан бери ишиңизди алып келатасыз? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 2017 жылдан тартып иштеп келем. Бул ишке негизи кандай келдиңиз? Бул ишке өзүбүз ушул кичинекей кезден баштап эле, жаш кезден баштап эле кыялданчык, куткаруучу болом деп. Окууну 11-класста бүткөн соң атайын куткаруучусун окуусуна тапшырып, ошодон кийин окууну бүткөн соң өзгөчө кырдаал министрлигине киргем ишке. Жакшы. Демек, ошо сиздин ишиңизге байланыштуу кызыктуу суроолордун ирети баранда баштайлы. Азыр биз билгендей жаан-чачын мезгили. Ушул жаан-чачын мезгилине карата учурда МЧСтин ыкчам штабы кандай режимде иштеп жатат? Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам штабы күчөтүлгөн режимде иштелип жатат. Күчөтүлгөн режимдин алкагында бүт кооптуу тилкелер күнү түнү байкоо жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында. Жакшы. Суу ташкын кесепеттерди жоюуга жана канча атайын техника жана канча кызматкер тартылат негизи? Эми өзгөчө кырдаалдардын масштабына, көлөмүнө жараша болот. Өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы кырдаалдарды жоюу боюнча атайын инженердик техникалары бар. Ошондой эле куткаруу бөлүктөрдө куткаруучу автоунаалар тоже мотопомпа каражаттары менен өзгөчө кырдаалдарга чыгышат, масштабына байланыштуу болот. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тышкары жарандык коргонуу кызматтарынан, айыл өкмөттөрдөн инженердик техникалар тартылып, кырдаал жоюлат. Демек, азыр куткаруучулар менен техникалардын саны деги кандай? Ушуну айта аласызбы? Статистика менен деги мындай кандайча айтсам, жетиштүүбү? Техникалар азыркы учурда Чүй облусунун аймагында жетиштүү. Жакшы. Азыркы учурда кандай иштер жүргүзүлдү? Сууну жоготуу же дамбаларды бекемдөө, жолдорду тазалоо? Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында өзүнчө мерчем бар. Ал мерчемдин аты атайын алдын алуу кесепеттерин жоюу иш-чаралары деп аталат. Ал ушул мерчемдин негизинде 8 кооптуу тилке кирди. Ошонун негизинде сел өтүүчү каналдар, кооптуу тилкелер, каналдар тазаланат. Ошондой эле атайын алдын алуу, ошондой эле авариялык калыбына келтирүү иш-чаралары дагы мерчем бар. Аны өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, капиталдык курулуш департаменти тарабынан жүргүзүлөт. Ал жака 5 объект кирди. Бул Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө, Сокулук району жана Аламүдүн району. Азыркы учурда ал жакта жээгин бекемдөө иш-чаралары жүрүүдө. Жакшы. Демек, кайсы мезгил учурунда суу ташкыны эң коркунучтуу болуп саналат? Суу ташкын мезгилдери нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу, бул жаз жана жай мезгилдери. Ошондой эле жылдын башында жаз жай мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жергиликтүү бийликтерге, ошондой эле кооптуу тилкелерге эскертүү берилет. Ошол эскертменин негизинде алдын алуу иш-чаралары, тазалоо иш-чаралары жүргүзүлөт. Демек, көзөмөлдөө жүргүзүлөбү алдын ала дрондор аркылуу балким? Алдын алуу көзөмөлдөө жүргүзүлөт. Бизде департамент мониторинг бар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында. Ошол аркылуу спутник аркылуу жана дрондор аркылуу кооптуу тилкелер, ошондой эле бийик толуу жарылып кетүүчү көлдөр жыл сайын көзөмөл жүргүзүлүп турат. Дрондорду тартуу менен. Демек, кайсы аймакта өзгөчө ошол суу ташкындары көп болуп турат, ушундай кырдаалдар? Чүй облусунун аймагын айтып кетсек, бул Жайыл району. Жайыл районунда, ошондой эле Аламүдүн району, Сокулук району, Чүй районунда сел каптоо коркунучтары бар. Эмне себептен? Анткени калктар тоолуу жакка жайгашкан да, ошол жакта сел өтүүчү каналдар бар. Жыл сайын тазаланып турганы менен суунун көлөмү эгер көп болуп кетсе, сел каптоо коркунучу жаралып турат. Жакшы. Демек, баардыгы билгенде ошо МЧС кызматкерлердин иши абдан оор деп айтсак болот да. Демек, сиздин эсиңизде калган мындай эң татаал, моралдык жактан дагы, эмоционалдык жактан дагы учурлар болду беле? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Бул боюнча айта кетсек, бир жыл мурда болгон. Бир жыл мурда
ошо Сокулук районунда иштеп жүрүп Аламүдүн районго которулуп келгенбиз. Ошол жай мезгилинде болчу. Жай мезгилинде болсо бизге биздин ыкчам нөмөт кызматына суудан издөө боюнча чалуу түшкөн. Суудан издөө иш чарасына чыкканбыз. Ошол иш чара кыскасын айтсак оң жыйынтык чыккан эмес. Кечип кеткен болчу. Саат уже кечки 8 болуп калган. Ошо мен бөлүмдү көздөй кайтып баратканда, бөлүмгө жетейин дегенде кайта башка чалуу келип түшкөн. Бир жаран тоодон адашып жоголуп кетиптир. Бирок телефону өчпөй калыптыр. Ошол аркылуу бизге чыккан. Ошол жаранды араң тоодон тапканбыз издеп. Ошол жаранды аман алып калганбыз, тоодон түшүрүп, ошондой эле тиги тез жардам кызматына өткөрүп бергенбиз. Ошол эсте калган окуя болгон. Бир күндө 2 кырсык катарынан катталып, бирок оң жыйынтык менен болгон да. Жакшы. Демек сиздин жумушуңузда эң татаал бул эмне болуп эсептелет? Техникалык жактан дагы айта кетсеңиз. Техникалык жактанбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде биз Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй облусу боюнча башкармалыгы жарандык коргонуу жаатында мыйзам менен координациялык орган катары эсептелебиз да. Өзгөчө кырдаалдарды жоюуда жалгыз Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жое албайт, күчү жетпейт. Ошондуктан жарандык коргонуу кызматтары айыл өкмөттөр менен биргеликте иштеш керек да. Ошол координациялоону уюштуруш өтө кыйыныраак болот, себеби айыл өкмөттөр, жарандык коргонуу кызматтары бул жакта аскер кызматкерлер иштебейт да. Булар жарандар да. Ошонун негизинде байланыш жактан уюштурганда телефонду албай коет, айыл өкмөттөр албай коет. Жана техникалар өзгөчө кырдаалдарга чыгып атканда ошо жарандык коргонуу кызматтары тараптан, айыл өкмөт тараптан бузук абалда болуп калат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошол координациялоо жагы оорураак болуп эсептелет деп мен ойлойм. Жакшы. Демек мен алгач айта кеткендей, ошо МЧС кызматкерлеринин жумушу өтө татаал да. Ошондой эле ар кандай учурлар болот. Демек суудан да жан денелерди табасыз, кичинекей балдарды дагы ошол психологиялык жактан да даярдык көрүп турасыз да, демек. Ошо эң көйгөйлүү маселе бул сууга чөңүү. Жылдын башынан эсептеп кетсек, Чүй облусунун аймагында 4 адам сууга чөмүп каза болгон. Февраль айларында 3 кичинекей бала Жаңыпакты айылында сууга чөмүп каза болуп кетишкен. Ошондон тышкары Ысык Атада Бишкек Чоң Чүй каналына дагы бир жаран сууга чөмүп каза болгон. Ошондуктан ошол каза болгон иштерди денеден жансыз денелерди алып чыгууга, ошондой эле адамдарды сактап калууга бизде атайын куткаруучулар бар. Аларды биз суучулдар, водолаздар деп коебуз. Алар ар дайым психологиялык жактан даярдыктарды өтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бизде атайын куткаруучулардын, суучулардын центри бар. Ошол жактан жылына 2 жолдон окутуу жүрүп турат. Ошол жактан даярдык өтүп келишет жана куткаруу иштерине ар дайым даярдыкта турушат. Демек техникалык машыгуу да болуп турат экен да. Техникалык машыгуу болуп турат. Именно ал суучулар центринен тышкары бөлүмдөр тарабынан дагы дарыялардын жээгинде, көлмөлөрдө суучулар жактан, моралдык, психологиялык жактан даярдыктар болуп турат, машыгуулар болуп турат. Демек ошол кызматкерлер, демек психологиялык жактан мындай ар дайым лекция болуп турган күнү дагы баарыбыз адамбыз да, демек ошол өзүн жоготуп койгон же мындай ушундай болду беле кызматкерлерде? Кызматкерлер учурлар болот. Эң бул көйгөйлүү дагы бир маселе бул жол кырсыгы. Жол кырсыгына чыкканда эми адамдан кан чыгуу болот. Ошону көргөндө жаңы келген кызматкерлер өздөрүн жоготуп коюшат. Бирок лекциялар түрүндө атайын окутууларды окутуп, алар дагы даяр болуп, кийин тажрыйбалуу куткаруучу болуп чыгышат. Ошол жол кырсыгы ошол эң көйгөйлүү маселе психологиялык жактан. Оор болуш керек. Оор болуш керек, себеби адам деген машинадан чыга албай калат да, ичине кыпчылып калышы мүмкүн. Ар кандай болуп калат да. Жардам келгенче уже паника калтырып жиберишет. Куткаруучулар дагы атайын гидравликалык инструменттерди колдонуу аркылуу алып чыгып аткан учурда дагы адам кыйкырып аткандыктан өздөрүн жоготуп коет да. Бирок алып чыгат. Ошол психологиялык жактан тоже оор маселе. Демек, эң башкы ката бул паникага өзүн алдырып коет, мындайча айтканда. Ушуна адамдар кандай десем,
өзүн жоготуп коет турбайбы, Өзүн жоготкон себебинен, паника калтырган себебинен куткаруучуга да кыйын болот да. Куткарып аткан учурда. Демек ошондой мектеп окуучуларына арандай лекция жүргүзүлүп турабы демек? Лекция дайыма жүргүзүлүп турат. Бизде атайын жарандык коргонуу атайын мерчем бар. Жарандык коргонуу мерчем жыл сайын түзүлөт. Ошол мерчемде жарандык коргонуу күнү болот. Билим берүү бөлүмү менен биргеликте атайын мерчем түзүлөт. Ошондуктун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ар бир мектепте жарандык күнүн өткөрөт. Жарандык күнүнүн алкагында өрт чыккан учурда, жер титирөө учурда, сел каттоо учурда кантип мектептен чыгып кетүү, эвакуациялоо иш-чаралары боюнча сабактар өтөт. Жол кырсыгы боюнча сабак өтөт. ДТП боюнча. Ошондой эле ар кайсы өргөчө кырдаалдар боюнча сабактар өтүп турат. Ошондой эле практикалык жүзүндө да, лекциядан тышкары практикалык жүзүндө өтүп турат. Ошондуктан тоже бир жакшы нерсе деп ойлойм. Жакшы, жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Кайсы калктуу конуштарга куткаруучулардын жетишүүсү азыр да кыйын болуп турат? Негизи Чүй облусунун аймагын айтып кетсек, 12 өрткө каршы куткаруу бөлүк бар. Бирок ар бир өрткө куткаруу бөлүктүн өзүнүн чыгуу зонасы бар. Чыгуу зонасы бул 20-25 километрга чейин. 20-25 километрдан эгер ашып кетсе, анда уже жаңы өрткө каршы куткаруу бөлүк, авариялык куткаруу автоунаасы менен курулушу зарыл. Ошондуктан Чүй облусунун аймагында көп эле керек өрткө каршы куткаруу бөлүктөр 20-25 километрдан ашып кетсе. Мисалы үчүн Аламүдүн районун эле айтып кетсек, бизде Аламүдүн районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү Ленин районунда, Ленин айылында жайгашкан. Чыгуу зонасы Аларча паркка чейин, Аларча парк, Ташмойнок, Кой ташка чейин. Ал жака 40 километрга чейин, 45 километрга чейин узап кетет. Бишкекти аралап куткаруучулар чыгат. Бирок ал жакта өзүбүздүн куткаруу бөлүгүбүз жок. Ошол жака Аларча парктын жанына же Ташмойнок, Кой таш айылдарына бир куткаруучу бөлүк курулушу зарыл. Чүй облусу боюнча аймагын айтып кетсек. Азыркы учурда бул көйгөй болуп турат. Азыркы учурда бул көйгөйлүү маселе, бирок долбоор жактан каралып атат, жакын арада курулат деп. Жакшы. Демек, ушул Чүй облусунда кырсык болгон учурда сизге чалуу түшкөндө канча мүнөттө барып каласыз ошол кырсык болгон жерге? Кырсык болгон жерге эми километр ашына кырдаалга байланыштуу барабыз да, кырдаалга жараша. Эгер кырсык чалуу түшкөндөн кийин биз 1 минуттун ичинде бөлүктөн чыгып кетебиз. Адан кийин эми жолдо ар кандай кырдаалдар болушу мүмкүн да. Жол мисалы үчүн пробка болуп калат, ар кандай мисалы алыс жакта болуп калышы мүмкүн. Болжол менен айтсак, 5 мүнөттөн жарым саат, 1 саатка чейин болуп кетет. Алыстыгына жараша да. Демек, жыл башынан бери негизи кандай көлөмдө жумуштар аткарылды? Жылдын башынан бери кырсыктардын санын эгер эсептеп кетсек, 301 өрт кырсыгы катталды. Чүй облусунун аймагында 38 куткаруу иши катталды. Ошондой эле адан тышкары бир өзгөчө кырдаалдар катталды. Бул катуу шамал. Панфилов районунда мектептин чатырын учуруп кеткен. Ошондой эле акыркы жумалыгын айтып кетсек, бул Жайыл районунда болду, Ташкулоо. Ошондой эле Токмок шаарында суу каптоо болду жана Чүй районунда суу каптоо кырсыктары, кырдаалдары болду. Өзгөчө кырдаалдар бөлүктөрү тараптан кырдаал жоюлду. Ошондой эле жана көлөм боюнча деп айтып кетсеңиз, мен сизге жана айтып кеткендей атайын алдын алуу кесепеттерин жоюу иш-чараларын бар дедимби? Ошол 8 кооптуу тилке кирген, 8 кооптуу тилкенин арасынан азыркы учурда 3 кооптуу тилкеде кырдаал толук аткарылды, селетчү каналдар тазаланды. Ошондой эле жылдын башынан баштап жергиликтүү администрацияларга, айыл өкмөттөргө кооптуу тилкелер боюнча эскертүүлөр берилген. Эскертүүлөрдүн негизинде толук иш-чаралар аткарылды. Селетчү канал кооптуу тилкелер толугу менен аткарылды, тазаланды. Демек, негизи ошо өзгөчө кырдаал министрлигинин ишин мындай салыштырып кетсек, өткөн жылдарга караганда ушул жылы мындай өзгөрүүлөр болду, балким жаңы техникалар алып келинди. Өзгөрүүлөр болду. Мисалы үчүн 2025 жылы
398 өрт кырсыгы катталса, 2026 жылы 301 өрт кырсыгы катталды. Демек, бул кырдалды азайды деп эсептесе болот. Ошондой эле азыркы учурда бизде Панфилов райондук өзгөчө кырдалдар бөлүмүнүн имараты бар. Ал имараты эскилиги жеткендигине байланыштуу азыр долбоорго кирди. Быйыл жаңы имарат курулат. Азыр жакшы ийгиликтер болуп атат өзгөчө кырдалдар бөлүмүндө, то есть Чүй облусу боюнча башкармалыгында. Ошондой эле биз демөөрчүлөр аркылуу дагы иш алып барабыз. Чүй облусу боюнча фонд развития деп коет. Фонд развития, райондордо фонд развития бар. Ошолордун тоже жардамы менен авариялык куткаруу инструменттер, автоунаалар, куткаруучу каражаттар алынып атат азыр. Демек, сиз алгач айта кеттиңиз да, ошо ДТП учурлары да көп катталат депчи. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл ошо ДТПнын саны жоюлду балким? Өткөн жылга салыштырмалуу 10% азайды жол кырсыктары. Демек, жакшы статистика экен. Дагы бир суроо, жерлердеги куткаруу бөлүмдөрүнүн ортосундагы байланыш жана координация кандай уюштурулат? Жөн эле жөн гана чалуу мененби? Байланыш координацияларынын баары уюштурулганда бизде Чүй облусу боюнча башкармалыгы деп атпаймынбы? Бул эң координациялоо, Чүй облусу боюнча координациялоо жүргүзүүчү орган. Чүй облусу боюнча башкармалыгына территориалдык өзгөчө кырдалдар бөлүмдөрү бар. Чүй облусу башкармалыгы өзгөчө кырдалдар учурда координация уюштурат. Ошондой эле координацияны уюштургандан тышкары бизде өзүнчө биргелешкен мерчем бар. Мисалы айта кетсек, район выезда деп коет, орусча айтканда, мисалы үчүн Бишкек Аламүдүн районунун Кой Таш айылында өрт кырсыгы катталды. Өрт кырсыгы катталганда Аламүдүн райондук өзгөчө кырдалдар бөлүмү Ленин айылында жайгашкандыктан байланыштуу ал жака бара албайт да, алыс. Ошон үчүн ал жака Бишкек шаарынын 7-бөлүгү чыгат. 7-бөлүгү ал жакта 15 километр аралык. Ал жака бат эле жетет. Ошо биргелешкен мерчем бар, жыл сайын жаңыртылып турат, өзгөртүлүп турат, бекитилип турат. Бири-бирибизге жардам берүү максатында. Бирок координациялоону эң башкы координациялоо орган катары башкармалыктар эсептелет. Жакшы, рахмат. Гидротехникалык курмаларга, көпүрлөргө же электр чоболгуларына зыян келдиби? Зыян келет. Анткени ар бир көбүнчө эле кооптуу тилкелер ушул электр чоболгуларынын жанында, гидротехникалык курулмалардын жанында, турак үйлөрдүн жанында жайгашкан болот. Мен айткандай, атайын алдын алуу кесепеттерин жоюу иш-чараларынын мерчеминде тазалоо, селөчү каналдарды тазалоо, кооптуу тилкелерди тазалоо иш-чаралары жүргөн учурда гидротехникалык курулуштар, ошондой эле электр чубалгылары корголот. Ошол иш-чаранын негизинде. Демек, азыр жаз айында биз айта кеткендей, ошо суу ташкын мезгили жай айы болуп атпайбы? Ошолго карата суунун деңгээли кандай көзөмөлдөнүүдө жана кайра көтөрүлүү коркунучу барбы? Азыркы учурда эми аба ырайы азыр улам өзгөрүп жатпайбы? Шашылыш билдирүү берилген, азыркы 2 жуманын ичинде айта кетсек эле шашылыш билдирүү берилген, нөшөрлүү жаан-чачын каттайт деп, толуу региондордо депчи. Ошондой эле нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу суунун деңгээлдери көтөрүлүп турат. Алдын алуу шашылыш билдирүү белгилеп турат. Азыркы учурда шашылыш билдирүү 12 майда берилген, ошо менен бүттү, бирок дагы суу деңгээли көтөрүлүп кете турган ыктымалдыктары бар. Демек, күнгө көзөмөлдөнүп турабы? Күндө көзөмөлдөнүп турат. Анткени бизде өзгөчө кырдалдар министрлигинде Кыргыз гидромет кызматы бар. Кыргыз гидромет кызматы ар бир дарыяларда, нугунда өзүнчө гидропосттор бар. Ошол гидропосттордун негизинде суунун деңгээлин көзөмөлдөп турушат. Демек, бул жазында, жайында гана эмес, ар дайым болуп турат. Жыл сайын ар дайым көзөмөл жүргүзүп турат. Ошол гидротехникалык посттор аркылуу, гидротехникалык кызмат аркылуу, ошондой эле өзгөчө кырдалдарды жалгыз өзгөчө кырдалдар министрлигинин жүргүзбөсүндө суу чарба кызматы да бар. Чүй облусунун суу чарба кызматы, ошол алар дагы суунун көлөмүн көзөмөлдөп турат. Ошолор менен биргеликте иш алып барабыз. Жана ошолор менен биргеликте анализдер аркылуу шашылыш билдирүүлөр калкка жөнөтүлөт. Массалык маалымат каражаты аркылуу, телевидение, радио түйүн, мечиттер аркылуу. Жакшы, рахмат. Алдын ала маалымат боюнча кесепеттерди толук жоюу жана канча убакытты талап кылат негизи? Азыркы учурда тоже өзгөчө кырдалдардын көлөмүнө жараша
Эгер чоң өзгөчө кырдаалдар катталып кетсе, 2-3 күн, 1 жумага чейин өзгөчө кырдаалдарды жоюу иш-чаралары уланып кетиши мүмкүн. Себеби өзгөчө кырдаалдар деген бул бир эле катталат да, бир эле заматта катталып кетет. Бирок өзгөчө кырдаалдардын экинчи факторлору бар, экинчи вторичный фактору. Ошол факторлорду жоюу бул көп убакыт алат. Мисалы үчүн үйлөрдүн жер төлөлөрүнө суу кирип кетиши мүмкүн, короолоруна суу кирип кетиши мүмкүн. Аларды суу сордуруу иш-чаралары тоже 1-2 күн убакыт алып коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн жер көчкү жүрүп кетиши мүмкүн. Жер көчкү жүрүп кеткенде эле анын кесепеттерин жоюу, тазалоо, инженер техникалык тартуу менен бир топ убакытка уланып кетет. Эми так датасы жок канча күндө жоюлат экен негизи. Эми болжол менен айтып атам да. Болжолдоп гана, Болжол айтып атам. Абалы оорлошуп кетсе, колдонууга даяр кандай күчтөр жана ресурстар резервде турат? Азыркы учурда резервде жарандык коргонуу кызматтын инженердик техникалары бар, өзгөчө кырдаалдар бөлүктөрдүн куткаруучу унаалары бар, айыл өкмөттөрдүн техникалары бар, ошондой эле кызматкерлер бар. Бүт баары шашылыш билдирүүгө байланыштуу, шашылыш билдирүүдөн тышкары атайын өзгөчө кырдаалдарга жергиликтүү бийликтерден өзгөчө кырдаалдарга атайын акча каражат каралат. Ошолордун баары жыл сайын такталып, ай сайын такталып даярдыкта турат. Жакшы, рахмат. Демек ушу 17-жылдан бери ишиңизди алып келет экенсиз да. Демек ошол сиздин иш жүргүзүп жаткан учурда деги эле мындай абдан татаал десем, ушундай учурлар да болду эле, айтып бересизби? Демек эмоционалдуу жактан татаал болгон учурду айтып бердиңиз. Эми абдан татаал учурлар болот. Бул жол кырсыгынан тышкары, куткаруу кырсыгынан тышкары бир суу каптоо боюнча бир айтып кетейин. Ошол 3 жыл мурун Сокулук районунда иштеп жүргөм. Ошо иштеп жүргөн малы Сокулук район Орок айылында суу каптап кеткен. Суу каптап кетип, бир эле көчөдө эмес, көптөгөн көчөлөрдө каптап кеткен. Ошондой эле ал кезде түн болчу, түнкү саат 2 болчу. Ошол жерге жалгыз чыкканбыз. Жарандык коргонуу кызматтарын, айыл өкмөттөрдү ал жерге чакырыш өтө кыйын болду. Мен айтпадым ошол координация жүргүзүш кыйын депчи. Алар чакырыш кыйын болду, бирок өзүбүздүн күчүбүз менен мотопомпа аркылуу ошол кырдаалды жойгонбуз. Бирок эң кыйын болгон маселе ушул элдер паника ызычууга алдырып жиберишкен да. Ошол мен үчүн кыйын болгон. Бирок ошол суу каптоонун кесепети мындай бир чети таң калтырат да. Ал жакта нөшөрлүү жаан чачын кесепети бул бир эле причинасы, бир эле себеп деп айтсак болот. Бирок ал жакта арыкка бетонго арыкты жаап салган да, ошол арыкты жаап салганын айынан суу каптап кеткен да айылдын баарын. Ошондой кырдаал болгон тоже. Элдер паника кылып ызычуу кылган үчүн мага тоор болгон да, бирок кырдаалды жойгонбуз. Бирок ошо кырсык болгон учурда, деген чакырууга келген учурда, ошо жарандар сизге кайра ушундай эмнеси менен урушуп, же болбосо мындай ушундай учурлар болду эле. Учурлар болгон, андай учурлар. Андай учурлар бир жолу бир куткаруу ишине чыкканбыз. Бир куткаруу ишине чыгып, ал жактан бир панорама тоосунан бир кыз ошо тоодон түшө албай калыптыр, тоодон түшүп кетти деген бир маалымат келип түшкөн. Ал жерине чыкканбыз. Жерине чыккан учурда түн болчу. Кыз тоодон ылдый түшүп кетиптир. Бирок биз ичине түшүп кызды алып чыгайын десек, кыз чыкпайм, мен көтөрүлбөйм, мен ушул жакта калам деп атпайбы. Эмне себептен? Себептен тарым калыптыр да, эми кеч келдиңер депчи. Кеч келдиңер деп тарым калыптыр. Болбосо ал жака абдан эле бат жеткен болчук. Анан кыз болсо чыкпайм деп, анан кийин ички иштер бөлүмдөр, ички иштер министринин кызматкерлери менен биргеликте аны чыгарып анан узатканбыз да. Ошо ички иштер бөлүмүнө өткөрүп бергенбиз. Ал кыз мас абалда болгон. Мас абалда болгон, ошон үчүн ушундай паника ызычууга алдырып жиберди. Бирок кайра чакырууну өзү кылган. Чакырууну өзү кылып, анан кайта бизге нааразычылыгын айтып атпайбы. Биз аны куткарганбыз да. Ошондой болгон да кырдаалдар. Демек, ар кандай учурлар болот турбайбы? Ар кандай учурлар болот. Ошон үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги да биз ар кандай кырдаалдарга чыгабыз, куткаруу ишине, селдерди жоюу ишине, бүт куткаруу иштерине чыгабыз да. Ошону менен ар кандай кырдаалдар көп болот бизде. Демек, ушу сиз деген жарандык коргонуу бөлүмүндө иш жүргүзүп жатпайсызбы? Сиздин оюңузча, МЧСтин эң татаал бөлүмү кайсы эсептелет? Эң татаал бөлүгү
өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен эми бүт эле бөлүмдөрдүн баарын эле оор деп эле эсептейм. Бирок эң оор бул татаал бөлүмдөрү, бул курирующий отдел деп коет. Жетектөөчү башкаруучу отдел бул жарандык коргонуу бөлүмү жана өрт өчүрүү, алдын алуу, куткаруу иштери бөлүмдөрү болуп эсептелет. Биз жарандык коргонуу жаатынан жарандык коргонуу бөлүмүнө өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, өзгөчө кырдаалдарды жою боюнча толук координация жүргүзөбүз. Өрт өчүрүү, алдын алуу, куткаруу иштери бөлүмү болсо бул өрт жактан иш алып барат, өрт өчүрүү иш жактан координация жүргүзөт. Демек ушу сиз иш алып барып жүргөн учурда кызматкерлер дагы мындай жаракат болгон учурлар болду беле? Деги ушундай болуп турабы негизи? Кызматкерлер, мен өзүм иштеп жүргөндө кырдаалдарга чыгуу учурунда жаракат алган кызматкерлер болгон эмес, бирок жарым жылдын ичинде Бишкек шаарына айта келсек, бир куткаруучу жаракат алган. Чатырга чыгып атып, өрт өчүрүп жатканда чатыр сынып кетип, ылдый жерге түшүп кетип, буту чыгып кетип жаракат алган. Ошондой бир кырдаал болгон. Адан тышкары мен өзүмдүн тажрыйбем боюнча андай кырдаал учурлар болгон эмес. Жакшы. Демек ушул дагы ошо алгачкы суроону сизге бергим келет. Мындай кырсык болгон жерге сиз келген учурда ушу биринчи кандай десем, биринчилерден эмне кыласыз? Кырсык болгон жерде, мисалы үчүн, ар бир кырсыктарга жараша болот да. Мисалы үчүн, эгер өзгөчө кырдаал катталса, сел катталса, мисалы бир райондо, Аламүдүн району деп коелу. Аламүдүн районунда катталганда эң биринчи бизде кабарлоо деп коет, байланыш кабарлоо. Өзгөчө кырдаалдар, эң биринчи өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ыкчам топ катары эсептелет. Ыкчам топ эң биринчи өзгөчө кырдаалдарга чыгат. Адан кийин кабарлоо, ошол эле заматта кабарлоо уюштурулуп, бүт башкармалыкка жетет маалымат, жарандык коргоо кызматы, айыл өкмөттөргө чыгат. Спецификага байланыштуу кызматкерлер келет жерине келгенден кийин кырдаалга биринчи балоо жүргүзөт эң биринчи эле. Анан инженердик техникаларды тартуу менен кырдаал жоюу иш чаралары башталат. Эми өзгөчө кырдаал сел катталган жерде эң биринчи бул эвакуацияда. Калкты биринчи эвакуация кылабыз. Эвакуация кылгандан кийин уже инженердик техникалар тартуу менен, куткаруучулар тартуу менен кырдаалды жоюу иш чараларын уюштурабыз. Мисалы үчүн, өрт кырсыгын эле атап кетсек, эмек түштү да, вызов түшкөндөн кийин 1 мүнөттүн ичинде чыгып кетет, жерине жетет, жерине чыккенден кийин кароол башчы деп коет. Кароол башчы РТП деп коет, ошол жетектөөчү болуп эсептелет. Ошол кырдаалга байланыштуу эң биринчи баа берет. Анткени ал жакта электричество өстү беле, электричество өчтү, тиги ичинде газ баллондор жокту деп биринчи баа берет. Ошол баа берип бүткөндөн кийин анан өзгөчө кырдаал боевой развертывание тартылып, өрт өчүрүү иш чаралары жүрөт. Бул эки мисал боюнча айтсам да ушундай эле. Жакшы, чоң баары эле ушу масштабына кырдаалга жараша эле болот. Жакшы, чоң рахмат Нурислам мырза. Сиз бүгүнкү эфир менен пайдаланып биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетпейсизби? Көрүүчүлөргө кайрылып кетсек, эң биринчи ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинен түшкөн шашылыш билдирүү боюнча көңүл буруп коңуздар. Массалык маалымат каражаттары аркылуу шашылыш билдирүүлөр жеткирилет. Ошол боюнча иш алып барып көңүл буруп койсоңуздар эле болду. Чоң рахмат Нурислам мырза. Абдан маңыздуу, кызыктуу маек болду десем жаңылбайм. Дагы биздин студиябызга сизди күтөбүз, сөзсүз түрдө келип туруңуз. Дагы бир жолу убакыт таап келгениңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чакырып койгоңуздар үчүн. Урматтуу Борбордук телеканалыбыздын жана ошондой эле YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, эске сала кетсек, бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын жарандык коргонуу бөлүмүнүн улук офицери, капитаны Сыдыкбеков Нурислам мырза болуп кетти. Жаңы көрүшкөндөргө чейин сак саламатта туруңуздар.